Assalamu alaikum, hurmatlı Desin TV YouTube kanalının görermandары. Biz hazır Moskva şaharındaki Vucheticha көчөсү 12 4-cü stроениядагы Bodros мончосунда турабыз. Мен бүгүн сиздерге кол бут какшаганда кантүү керек, ошол жөнүндө айтмакчымын. Мындан мурункудагы видеолорум бар. Аны көрсөңүздөр, бул дагы ошого толуктуу. Ага чейин мен сиздерди дагы бир жолу ошол өзүм иштеп жаткан мончо менен тааныштырып коеюн. Биз Vucheticha көчөсүндөбүз. Аябай мына мен бул жагы ашканадан баштап тааныштырайын. Негизинен улуттук тамактардын бардыгы бар бул жерде. Фаиза ресторанында кайсыл тамактар болсо, бул жердагы ошол тамактардын бардыгы бар. Баалар аябай жакшы. Мына салаттар 280, 190, шорпо 260, мампар, пельмен, курдак, казан кебаб. Айтор, мына ушул өзүңүздөр Москва шаарында кандай ашканаларда кандай тамактар болсо, ошолордун бардыгы ушул жерде бар. Андан сырткары биздин Кыргызстандан келген улуттук өзүбүздүн суусундуктар бар. Бул жерде мына легенда суусунан баштап чыйгурут, башка соктор, мына азыр бардык нерселер бар. Бул жерде бүт адал оокаттар сатылат. Арак, спирттик ичимдиктерди ичүүгө каттуу тыюу салынат. Компаниялар менен келип отурууга болот. Азыр мен сиздерди бардык жактарын көрсөтүп кетемин. Азыр мына бул кийимдерди чечкен, кийимдерди чече турган жер, раздевалка деп коет орусча, билесиздер аны. Мына бул биздин касса. Шыпыргыларды, дуптан жасалган шыпыргыларды алууга болот. Бул жерде мына мен иштеп турамын. Массаж 20 мүнөтү 500 сом, 40 мүнөтү 1000 сом, 1 сааты 1,5 миң. Сиздерге сапаттуу, жакшы, дабалоо. Мен өзүм лечебный массаж боюнча, дабалоо массажы боюнча адисмин, жакшы билесиздер. Мына бул биздин фитобочка. Бул жерде дагы биздин бир жигитибиз иштейт. Адис жигит аябай жакшы кызмат көрсөтөт. Келсеңиздер болот. Буга дагы кошумча бул 500 сом менен кошумча бул мончого келгендер аябай көп түшөт. Мына массаж жөнүндө пилинг бар бул жерде. Жуундуруп айтор, мончого кандай кызматтар керек болсо ошолордун бардыгы бар. Мына азыр бул бассейн, аябай сонун бассейнге. Бул болсо парелка, мына азыр эч ким жок. Мен көрсөт, кичине караңгы экен. Мына бул парелка. Бул жерде печ бар, аябай сонун ысытып, сонун кылып турат. Мына азыр жарык болбогондуктан кичине начар болуп калды. Бул ушундай парелкабыз. Бул жерде болсо хамам. Хамамды жакшы билесиздер. Музыка ойноп турат хамамда. Муну өзү хамам деп коюшат экен. Анан дагы кээ бир жерлерде мен башка мончолорду иштеп жүргөндө римская парная деп коет эле. Ошондой. Бул жакта бүт кабинкалар бар, жууна турган. Бул жерде пилинг болот. Айта кетчү нерсе, келгениңиздерде ошол 800 сом болот. Кечке жүрө бересиңер, саат 12ден түнкү 1ге чейин. Ошого халат, бут кийимге тапочка, шорта, ошондой кийим менен жүрө турган, жанагындай жылаңач жүрбөй, ошондой жүрө турган бане. Аябай сонун. Мына бул жерде эс алып турасыздар. Азыр мен экинчи этажды көрсөтүп туруп, анан биздин негизги темабыз кол менен бут какшаганда кантебиз. Мен өзүмдүн турмуштук тажрыйбамдан болгон окуяны айтып берем. Мына азыр биз экинчи этажга чыгып баратабыз, урматтуу көрөрмандар. Экинчи этажда дагы жакшы нерселер бар. Мен ошолорду да сиздерге көрсөтөм. Бул комната отдыха деп коет.
Azыр мындай жакшы көрмөй атат. Мына комната отдыха. İçinde kreslolor бар. Oturup televizor görüp, lampanı öçürüp mындай эс алууга болот. Мына бул менин массаж комнатам, кабинетим. Girip көрсөтүп коюн. Өткөндө да көрсөттүм эле. Мына азыр таза аба кирсин деп айнектерди ачып койгонбуз. Мына ушул биздин массаж. Ушул жерден сиздерге кызмат көрсөтөбүз. Так, азыр мына башка комната кабинкалар бар бул жакта. Өзүңүздөр жора жолдоштор менен келсеңиздер боло турган. Мына бул намазканабыз бар. Намаз окугандар үчүн мына арак эмелерди көтөрүп келсеңер 3000 айып пул. Мына мындай азыр мен светин жагып көрсөтүп коюн. Мына ушул сыяктуу бул жерде душ эмелери, туалет, ваннасы менен ушундай аябай сонун мына телевизору менен ушундай бир нече кабинеттер, комнаталар бар. Мына бул жакта өзүнчө кийим чече турган раздевалкасы бар. Мына бул дагы ошондой ошол сыяктуу жора жолдоштор менен мындайча жамаат менен отура турган эмелер да. Эми негизги темага келе турган болсок, кичине узагыраак болот темабыз. Достор, мен азыр отуруп кенен силерге айтып берейин. Кол менен бут какшаганда кантебиз. Мына экранды өзүм жакка каратып коеюн. Булдар сайрап атабы кышта, эмнелер сайрап атат, билбейм. Достор, мен 2008-жылы Орусияга биринчи келгенде Санкт-Петербург шаарында көп иштеп калдым. 3 жыл катары менен Петровский оздоровительный центр деген ошондой ден соолук чыңдоо борборунда. Азыр интернетке кирсеңиздер деле болот. Петровский оздоровительный центр, Санкт-Петербург десеңиздер болот. Мындай көлдүн боюнда аябай сонун. Негизги ал жердеги тема көл кышта тоңуп калат. Анан прорубь деп жанагындай оюп коет. Ага мостиги бар. Ошого барып, парга түшүп турушуп барып, анан сууга секиришип, ошентип суу кычыраган суукта дагы ошентип сууга түшөт да. Эми бизде билесиңер, биздин менталитетте жанагындай ысыктан суукка чыга калсаң эле суук тиет, кокуй, анан тигиндей, мындай деген түшүнүктөр бар. Коркобуз биз сууга түшкөндө. Мен да ошентип коркуп жүрчү элем, көпкө чейин түшпөдүм. Орустар аябай сен эмнеге түшпөйсүң, эмне, тиги бу дейт. Мен болсо ой бизде болбойт, мындай мүмкүн эмес, биз көнгөн эмеспиз, тиги бу деген сөздөрдү көп айтат элем. Анан бир күнү чынында менде клиенттер көп эле, мына Кудайга шүгүр бул жерде дагы көп. Бир күнү эртең менен 9-дан кечки 11-ге чейин, өзү график ошондой болчу, кечки 11-ге чейин иштеп, аябай катуу чарчадым да. Ушундай бутумду көтөрө албай такыр алым кетип калды. Анан февраль болчу ошондо. Эмне болсо ошо болсун деп туруп эме кылдым. Өзүмдү мындай парга түшүп туруп, веник жана шыпыргы менен аябай чабынып, дубовый веник менен. Анан бардым дагы сууга таштадым. Мындай мостик, анан тепкич лестница кылып койгон, анын четинде аркандан тоголок кылып байлап койгон, ошону менен кармап, эң төмөнкү тепкичке чейин отуруп туруп, анан мынтип башты бир чүңкүтүп туруп, анан чыктым. Чыкканда эле кызып, денем бир укмуш болуп кетти. Жүгүрүп барып эле скамейка, мындай узун эме бар эле, скамейка сыяктуу. Ошого жатып, Ольга Петровна деген администратор эле, Ольга Петровна, мынча эмнеге мурун эле айтып койбодуңуз, ушинтип баягы чарчоонун бири да жок. Ичимден бир кайнап энергия чыгып атат, ичим кызып атат, чымырып атат, бир билбейм, бир башкача эле болуп кеттим да. Анан жанында жашайт элек, жыгачтан коттедж 2-нчи этажында. Анан жүгүрүп барып, оронуп, кийинип эле барып жаттым. Барсам, келинчегим дагы адаттагыдай эле ооруп, ошол кезде артрит, полиартрит болуп ооруп келип, эми айыгып, анан колу буту дайыма какшайт эле да. Колуна да, бутуна да жүн пайпактан, жана бутка кие турган жүн пайпакты колуна кийип алып, анан жатат эле, күпшүйүп, көрпөнү оронуп жаттыр. Дагы колум какшап атат деп, күндө ошол концерт. Анан мен айттым, давай эртеге мени бир жолу хотя бы ук, эртеге мен сени парт этейин. Элдер жумуштан ошол 11-де кеткенде. Анан сууга түшүп
çıgasın dedik de. Oşonda 2009-yıl bolçu. Men 2008 sentyabrda geldik. Dekabrda işlep başladım. 2009 fevral bolçu da. Anan makul dep ertesi günü şöyle elder ketkenden keyin 11'de anayabay parit ettim dagı. Anan barıp suğa düştü. Oranıp jügürüp gelip bizge jakşı ele şol jakın ele bir 50 metrede çıkpayt da, biz 30-40 metre olsa gerek jügürüp kelip ele ısık döşökö girdi. Oşonda birinci jolu kolundaki meleydi çeç. Meley emes, al jümpaypak butqa keye turgan oşondoy. Kalın. Anı çeşti, butun çeşti, kızı atam ayabay dep. Oşol günden başlap çeşti bayağı kakşagan, oğrugan nerse jok boldu. Menin kiçinekey kızım oşol Monçoda jürüp tuğuldu. 2010-yılı fevraldın 8'inde. Oşol fevraldın 7'sine çeyin günde geçinde koş boylu olsa da korkpay ele men parit etelim. Günde suğa çöteli. Bul jerde may ayı dile 7-6 may dile soğuk bolot da. Bir oşol bir jolu suğa çümküp çıgat köp turbaysın. Men de oşentip men ayabay keyin şul Oruslarda morj dep koyat eken. Men ayılga barganda dagı muzdak su, men azır da oşondoy muzdak sularga oşentip menin ömür şerigim oşol Gülzattın kolunun butunun kakşagany kaldı. Bunu özüңүздөр tajriba, praktika etip görсөңөр bolot. Anın akırındap göndürüp, anan tigindey kılıp, mınday kılıp debeyle biz men dele oşol sıraz ele bardım dagı parit etip durayım. Ayabay venik menen çabış kerek de bayağı kapillarlar iştebey kalat but kakşaganda. Kol but kakşaganda. Anan barıp turup suğa birle çümküp kayra çıkış kerek. Anan jönököy ele mınday basseynderdeki je bolboso çaka menen üstüne koyuverge menin oyum çança natija berbese gerek. Oşol fevral, dekabr aylarında oşondoy suğa çinele düşüş kerek de. Bir çümküp durup çıksaňar oşentip kalat eken. Mına bul menin özümdün jeke tajribamdaki bolup ötkön okuya dostlar. Oşentip biz kol buttun kakşaganынан kantip arılуунун jolun kapısından bilip kaldık. Biz menen bolуңуздар. Biz Vučetića köçösündöbüz. Moskva şaharındaki mekendeşleri gelip salıp ketiңiздер. Subota воскресенье gündörü 1000 somdon, jön gündörü 800'dön, saat gündüzkü 12'den tünkü 1'ge çeyin jüre beresizler. Büyük kızmatlarda görсөтөбүz. Moskvadan bul jere kantip keliş kerek bizim daregimiz. Vučetića 12, Stроение 4, Dinamo je bolbosa Timiryazova metrosundan 319 avtobusga otursaňar, Spassa-Kukotskого остановка больница имени Spassa-Kukotskого degenden düşsöňөр ele biz mınday kıçıgıraktабыз, звонить etseňer men telefonuma dele, men telefonumu жазып koyam, administrasiyanın telefonunu жазып koyam, administrasiyaga çalgıla, gelgile, es algıla, densoluğuňuzdарды çyňdaňyzдар. Biz sizlerge çyn dilibizden kızmat körsötöbüz. Salamatda turuňuzдар, urmatly dostlar.